Кутмандуу күн таңыңыздар менен ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун таң Кыргызстан маалыматталдоо программасын түзөбодо угуп жатасыздар. Студияда Назира Молдукулова, режиссеру Бакыт Ашрахманов. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биз бир өзгөчө темада сөз кылалы деп турабыз. Анткени бүгүн бул тема бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө актуалдуу темалардын бири. Бул мөңгүнү сактап калуу, деги эле тоо проблемаларына көңүл буруу маселелери туурасында сөз кылалы деп атабыз. Мына өзүңүздөр билгендей, бир убакта 8000 чарчы километр кыргыз мөңгүлөрү бар болсо, азыр окумуштуулардын айтымында анын көлөмү 6га чейин дагы кыскарып кеткени айтылып жүрөт. Бул темада кенен кеп кылуу үчүн студияга биз Улуттук илимдер академиясынын суу проблемалары жана гидроэнергетика институтундагы Тяншан бийик тоолуу илимий борборунун директору Рысбек Сатылгановду чакырганбыз. Рысбек агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ардактуу радио каармандар, биздин уктуруп адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Эгер темага кызыккан сурооңуздар болсо, түз байланыштагы 0502 502 39 21 90 жана 0312 39 21 90 темаларына, телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы ой, пикир, калуу, тилек, сунуш деги эле бул маселенин актуалдуулугу туурасында кайрылып программабызга активдүү катышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Рысбек агай, мына эми бул тема чынында эле өтө мындай кенен тема. Бир эле Кыргызстандын окумуштуулары эмес, дүйнөдөгү бардык эле дээрлик ушул илимге кызыккан окумуштуулардын бардыгы тең бул маселелерди, климатты сактап калуу, мындай ысып кетүүнү төмөндөтүү боюнча маселелердин аздыр тегерегинде алып бурушуп аткан мезгили. Алардын арасында сиз дагы мына дүйнөлүк окумуштуулар менен бирге бул маселени изилдеп жүрөсүз. Анан албетте эң алдыдагы темаңыз бул биздин Борбордук Азиянын ичинде Кыргызстандын тоолору, мөңгүсү. Сөздү ушундан баштасаңыз, сиз акыркы убакта, акыркы жолу качан экспедицияга чыктыңыз, кимдер менен чыктыңыз жана кандай жыйынтыктарга келип атасыздар? Биз иштеген мекеменин толук аты Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун алдындагы Тяншан бийик тоолуу илимий борбор. Бул илимий борбор 1948 жылы Москвадагы география институтунун демилгеси менен ачылып, ошондон бери бүгүнкү күнү туруктуу иштеп келе жаткан илимий борбор. Бул илимий борбордун эң негизги багыты ушу биздин Тяншан тоолорундагы көлдүн тегерегинде Тескей күнгөй ала тоо дейт. Ошо Тескей ала тоодогу Чоң Кызыл сөөрөндөгү жайгашкан Карабаткак деген мөңгүнүн изилдөөсүн ушу 1948 жылы баштаган, ошондон бери улантып келе жатабыз. Анан сиз сурабадыңыз, быйылкы жылы кимдер менен качан кандай иш болгон деп. Негизи бул жумуш 48 жылы башталып, бирок 1956 жылдан баштап ошол Карабаткак мөңгүсүнүн акыбалын, болбосо балансы деп коет. Ошо балансын бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөрдү мониторинг борбору бар Цюрихте. Ошол жака ушу Карабаткак мөңгүсүнүн балансын 1956 жылы баштап, 57 жылдан баштап бере баштаган. Мына ошол ишти биз бүгүнкү күндө улантып келе жатабыз. Бүгүнкү күнү биз Карабаткакты ошондой эле Кумтөрдүн жанындагы Акшерак массивиндеги Сары төр жана Борду деген бүгүнкү күнү 3 мөңгүнүн балансын биз ошол бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөрдү мониторинг кылган борборго, Цюрихке берип турабыз. Мына бул бир эле ар мөңгүдө жылына аяғында бир эле цифраны алабыз. Бул мөңгүнүн балансы. Ошол бир эле цифраны алыш үчүн, ошо балансын чыгарыш үчүн биз жыл бою, ошо биздин мекеменин кызматкерлер жыл бою кыштын күнү ай сайын, май айынан баштап октябрга чейин жума сайын биз ошол Карабаткак мөңгүсүндө жана Сары төр Борду мөңгү, андан башка дагы 6 мөңгү
ошо мөңгүлөргө биз көзөмөл жүргүзүп турабыз. Ал көзөмөлдү жайкысын. Бул июль-август айында. Эмне үчүн ошол июль-август? Себеби июнь айынан баштап мөңгүнүн үстүндөгү баягы сезондук карлар ээрип ачыла баштайт. Мөңгү ачылгандан кийин гана, толук ачылгандан кийин гана негизги өзүбүздүн иштерибизди жүргүзөбүз негизи. Ошондуктан биздин менен чогуу иштешкен эл аралык белгилүү илимпоздор, глицолог, гидролог жана башка илимпоздор бул мына бүгүнкү күнү быйыл биз ошо Россия илимдер академиясынын суу көбөлөрү институтунун окумуштуулары менен жана Москва университетинин окумуштуулары, ошондой эле Свободный университет деп коет Брюссельде. Ошол Брюссельден биздин өзүнүн эл аралык партнерлорубуз, жана Киото университетинин деги биз партнерибиздин бирге июлдун аягынан баштап августтун аягына чейин биргелешкен экспедициябызды уюштурдук. Быйыл дагы. Быйыл. Бул жыл сайын уже бизде традиция болуп калды. Бул ишти биз 2013-жылы баштаганбыз. Ошо 2013 жылдан бери 2013 жылы биз Москва университетиндеги белгилүү ошол мөңгү изилдеген окумуштуулар келип студенттер менен ошо баштап, андан ары ошол жана мен санап кеткен баягы эл аралык илимий мекемелерин биргелешкен ушу жай айларында экспедициябызды ушу мөңгүлөрдү улантып келатабыз. Ошондо мына 2013 жылдан бери ушундай сиз атап өткөн карабаткак, сары төр, борду мөңгүлөрүндө кандай бир өзгөрүүлөр болду формасы жагынан? Деги эле сиздер кандай жыйынтыкка келип мындай ошол эле учурда ушундай илимий изилдөөңүздөрдү бир эле Кыргызстандын ичинде же болбосо ошо Бельгия, Японияда эмес, мына дүйнөлүк мөңгүнү изилдеген борборкодагы макалаларды жарыялап атасыздар да, туурабы? Туура. Биздин ишибиздин жыйынтыгы бул белгилүү Европадагы, Азиядагы жана башка өлкөлөрдө, ошон Россияда болуп, өзүнүн өлкөбүздөгү илимий журналдарга өзүбүздүн макамаларыбызды чыгарсак, бул биздин ишибиздин жыйынтыгы болот негизи. Албетте. Ошо биздин ишибиздин жыйынтыгы ошону менен белгиленет. Мына жакында эле ушу биздин Россиядагы Росгидрометтин өзүнүн илимий журналы бар. Ошол журналга биздин жакында бир ай мурун биринчи макалабыз чыкты. Ошондой эле дагы бир макалабыз азыр уже жылдын аягына чейин чыгат. Бул Англиядагы аналог глицология деп коет, ушундай журнал бар. Кембридж университетинин ал жактан дагы журнал чыгып атат. И дагы бир журналыбыз Швейцариядан, аны Киото университетинин окумуштуулары биргелешип, ал да азыр талкуулоодо турат. Мына ушундай жыл сайын ушундай бир ишибиздин жыйынтыктары чыгып турат. Анан эмне үчүн ушул баягы эл аралык белгилүү окумуштуулар ушул биз менен кызматташып калды. Жана эмне үчүн алар кызматташканга дилгер экендигин бир токтолуп кетсек. Мына биринчиден ошол Карабатка мөңгүсү бул 48 жылдан бери башталып, 56 жылдан баштап маз баланс иштери уланып башталса, Советтер Союзунда эң биринчи ушул Карабаттакта жана Туюк суу, бул кичи Алматинка, Мал Алматинка деп коет Казакстанда. Ушу эки мөңгүнү эң биринчи Советтер Союзунда иш башталган ушундай иштер. Комплекстүү мониторинг деп коет. Бул ошо 56 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ошол маз баланс аныктаган комплекстүү мониторинг ушу эки мөңгүдө туруктуу жүргүзүлүп келатат. Болбосо бул изилдөө иштеринин абдан узун болуп эсептелет. Эгер ушу илимий иштер канчалык узун болсо, көп жылдан бери жасала турган болсо, бул өзгөчө мындай маани берилип, өзгөчө бир маани берилет да. Бул биринчиден. Экинчиден ошо 48 жылдан баштап ушу 50 жылдары 60 жылдарга чейин
ошол чоң кызыл суу өрөөнүндө биздин Токойдун арасында биздин 20 стационарыбыз бар. Чоң жыгачтан салынган үйүбүз бар. Ал жерде метеорологиялык, гидрологиялык жана башка көптөгөн байкоолор жүргүзүүгө бүт толук шартын түзүлгөн. Бул бир. Экинчиси, ошол мөңгүнүн Карабаткак мөңгүнүнүн алдында биз дом глицолога деп коебуз. Ошол жерде өзүбүздүн кичинекей үйүбүз бар дагы. Болбосо мына Бишкектен бизге келген өзүбүздүн баягы партнерлорубуз Бишкектен Кызыл Сууга чейин, Кызыл Суудан ошо чоң Кызыл Сууга чейин автотранспорт барса, андан ары ошо жанагы чоң Кызыл Суудагы стационардан Карабаткага чейин да 8 километр, ага өзүбүздүн аттарыбыз бар. Аттар менен ошо мөңгүгө чейин чыгып барып, ошол жана домик глицолого токтоп, андан ары ошол жерге жатып иш кылганга толук шарты бар. Болбосо бул эми логистика деп коет турбайбы? Бүгүнкү күнү ушу логистика ошо совет мезгилинде эле жакшы логистикасы түзүлгөн, толук шарты бар. Ошон үчүн бул экинчиси болсо керек. Үчүнчүсү совет убагында эле ошол көлдүн жээгинде жана Токойдун арасында жайгашкан чоң Кызыл илимий стационарыбызда ошондой эле мөңгүнүн өзүндө метео будка деп коет. Ошол метео будкада биз абанын температурасын, нымдуулугун, жаан-чачындын санын, көлөмүнүн санын жана башка көп метеорологиялык иштерди кылганга ушундай метеостанциялар бар болчу. 2012 жылдан баштап биз ошол жана айтып кеткен стационарларда стационар толугу менен биз автоматтык метеорологиялык станцияларды орнотуп, мына бүгүнкү күнү көлдүн жээгинде Карабулуңда бир метеостанциябыз турат. Ошондой эле жана Токойдун арасындагы чоң Кызыл стационарында дагы автоматтык 3 метеостанция турат. Ал эми мөңгүнүн өзүндө жана метео дом глицологдун жанында 3300 метрде бир автоматтык метеостанциябыз. Мөңгүнүн үстүндө 3400 метрде дагы бир автоматтык метеостанция, 3460 экинчиси, 3900 метр бийиктикте мөңгүнүн үстүндө үчүнчү автоматтык станциябыз баягы жыл бою туруктуу иштеп турат. Бул автоматтык метеостанциялардан биз 10 чактан ашык баягы датчик деп коет. Ошолордон керектүү маалыматтар чогултуп, ошо керектүү маалыматтар бул бүгүнкү күнү биз менен иштешип аткан эралык баягы илимпоздор үчүн абдан маанилүү. Себеби бүгүнкү күнү жөн гана байкоо жүргүзбөстөн ошо жүргүзүлгөн байкоодон алынган жыйынтыктын негизинде ошо мөңгүдөн агып чыккан суулардын келечектеги өзгөрүшүн, болбосо прогноз деп коет го. Ошо прогнозун, болжолун билиш үчүн биз математикалык моделдин негизинде ушу моделирование бул бүгүнкү күнү абдан мындай керектүү нерсе болуп калды. Ошо моделдин баягы жыйынтыгы менен биз ушул келечекте божомолдорго чыга алат экенбиз. Ошонун үстүндө жүргүзөбүз деп биргелешкен. Жакшы, мисалы үчүн ушундай эми изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча, мисалы Акшыйрак деле алсак, же ошо Сары Төр бордун ала турган болчу болсок, 1948 жылдан бери изилдөө тынымсыз өтүп келатса, анда өзгөрүүлөр кандай болду? 1948 жылы мөңгүнүн көлөмү, узундугу, туурасы кандай эле, бүгүн кандай болуп өзгөрдү? Ошол 2000 жылдарга чейин же 80 жылдарга чейин сиздер этапка бөлүп карайсыздарбы? Назира, бул сиздин сурооңузга мен бир эле мөңгүнүн жыйынтыгын айтсам, бул андай мүмкүн албетте адис катары сиз мүмкүн бул угуучулар үчүн мындай көп мааниси болбостур. Мен башка нерсени айтат элем. Негизи Кыргыз Республикасынын жарандары абдан чоң бакытка ээ экенбиз да. Бул эң бүгүнкү күнү керектүү, эң кымбат
жаратылыш ресурсасы бул суу ресурстарынын башаты болгон биздин Кыргыз Тянь-Шань тоолорунда жана Памир-Алайда биздин көп чоң аянттагы жана көлөмү болгон мөңгүлөрүбүз бар. Мына мен сизге бир 2-3 цифра айтып кетейин эле. Ошо Тянь-Шань элимий борбору 1950-60 жылдары бир өздөрү бир жыйынтык чыгарган. Ошо алардын жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Тянь-Шань жана Памир-Алай тоолорунда мындан 13 000 жыл мурун, болбосо поздний плейстоцен деп коет, биз мөңгүлөрдүн жалпы аянты 60 000ге жакын чарчы километр болгон экен. Бул 13 000 жыл мурун. Биздин жана европалык жана Япония окумуштары менен бирге жүргүзгөн акыркы ушул 5 жылдан берки жүргүзгөн ишибиздин жыйынтыгы негизинде биз дагы бир жыйынтыкка келдик. Бул мындан 170 жыл мурун, болбосо 1850 жылы Малый ледниковый период деген аяктаганда, ошол 170 жыл мурун ушу биздин тоолордогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 11.500 чарчы километр болгон экен. Кыскарган. 13 000 жыл мурун 60 000 чарчы километр болсо, 1850 жылдардын тегерегинде 11.500 болсо, анан 1970 жылы СССР мөңгүлөрүнүн каталыгы чыккан. Ошол каталыкка Тянь-Шань элимий борбору Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн 50%тан ашык мөңгүсүн, болбосо аянтын ошол каталыкка киргизгенге, каталык иштеп аткан убакта ошол Тянь-Шань элимий борбору жасаганда ушул ишти аткарган. Ошол биринчи каталыктын 14 тому ошол бизге тиешелүү. 14 томунда биздин Кыргыз Республикасы территориясында мөңгүлөрдүн аянты 8000 чарчы километр болгон. 8000. Көлөмү болсо 493 миллиард метр куб болгон. Ал эми 2016 жылы 13 жылдан 16 жылга чейинки аралыктагы ушу мөңгүлөрдүн космос сүрөттөрүнүн пайдаланып ЦАИС институтунун маалыматы боюнча мөңгүлөрдүн аянты 6500 чарчы километрге чейин азайган. Көрдүңүзбү? Ошол бул мөңгүлөр ошо биздин 13 000 жылдан бери, болбосо Галацанда ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин баягы стадия болуп азайып келаткандыгын дагы бир биздин илимий жыйынтык боюнча бул палеоглициологиялык издөө деп коет. Бул ошол палеоглициологиялык ишибиздин жыйынтыгы боюнча ошо биздин Кыргыз тоолорунда мөңгүлөр 13 000 жылдан бери 8 стадияны өткөн. Ошол эң биринчи стадиясы жана 60 000 чарчы километр болсо, бүгүнкү күн акыркы 8 стадиясы деп эсептелип атат. Бул эми мындай ар түрдүү баягы бул маалыматка ар түрдүү ойлор бар. Ошол 60 000ден чарчы километрден 6,5 000 чарчы километр азайган ошо 8 стадия менен стадия болуп азайгандыгы тууралуу биздин баягы Тель-Авивден, Венгриядан, Германиядан жасалган радиоуглеродный датирование деп коет. Ошо анализдерди биз ушундай бир жыйынтыкка келүүгө жыйынтыкты алып келди да бизге. Анан эми мына Кыргызстанда анда мөңгүлөр мындай жыл өткөн сайын кыскарып болсо, мөңгүнүн аяты кыскарып баратса, анан албетте мындай бийиктиги, калыңдыгы дагы жукарып атат да, туурабы? Сиздер космостук сүрөттөн ошонун канчага чейин жукарганын да көрүүгө болобу? Ушу
Ошондой кандай бир космос сүрөттөрдү кабыл алууда кайсы илимий андай борбор менен кызматташасыздар, кайсы өлкөнүн космосунан алып атасыздар? Бул мөңгүлөрдү изилдөө эки түрдүү да. Биринчиси бул советтик глициологиялык мектеп. Экинчиси альпийская школа болсо Алпия мектеби деп коет. Алпия мектеби деп айтсак болот. Бүгүнкү күнү ушул жана совет убагында аныкталып иштелип чыккан методика боюнча бул классикалык глициологиялык изилдөө методу ушул. Бул классикалык изилдөө методу бул өзү жыл бою инструменталдык изилдөө болуп эсептелет, байкоо жүргүзүү болуп эсептелет. Ушул метод менен бүгүнкү күнү саналуу гана мекемелер иштеп калды. Мына ушу биздин Тянь-Шань илимий борбору, Алматыдагы институт географиянын алдында болчу, азыр болсо өзүнчө бөлүнгөн Борбордук Азиядагы регионалдык илимий борбор болуп калды. Мөңгү изилдеген борбор болуп калды. Ошол борбор ошондой эле Кавказда Жанкуат деген мөңгүдө жана Алтайда дагы мөңгүдө жана Европанын бир саналуу гана өлкөлөрүндө ушул классикалык метод менен инструменталдык жыл бою байкоо жүргүзүү аз эле мекеме иштеп калды илимий, а көпчүлүгү жана экинчи дистанциондук методко. Ошо дистанциондук метод сиз айткан жана космостук сүрөттөрдү пайдаланып ушундай методко оңой методдон өтүп атышат. Бирок баары бир ошол дистанциялык метод деле ошол биз жасап аткан баягы жыл бою байкоо жүргүзүп инструменталдык методубуздун жыйынтыгын ала абдан кызыктар. Себеби биз ушу мөңгүлөрдүн мөңгүдө эмне иштерди кылабыз? Эң биринчи иш бул ошо 1 октябрдан баштап 1 июнга чейинки канча кар топтолду ошонун маалыматын алуу. Ар бардык бийиктигинде мөңгүнүн. Экинчиси баягы мөңгүнүн үстү ачылгандан кийин жайында июль, август, июндун ортосунан башталат негизи. Сентябрдын аягына чейин кээде. Ошол ээрүү темпин байкоо, болсо абляция деп коет, ошону байкоо жүргүзүү. Андан сырткары ошол жанакы өзүбүз же космостон алынган сүрөттөр мененби же болбосо дрондор мененби өзүбүз тартабыз. Анан GPS съемка менен да тарткан сүрөттөр аныктоо менен биз ушу мөңгүнүн аянтын эсептеп чыгабыз. Мөңгүнүн жылып кетип, канча жылып кетип атат, ошону эсептеп чыгабыз. Жана ошонун мөңгү негизи өзү жылып турат да өзү. Ушу мөңгү жылуу ылдамдыгында ушунун баары аныктаган иштерди ушу жайкысын жүргүзөбүз. Анан дагы бир нерсе сиз айтканыңыз мөңгүнүн калыңдыгы тууралуу. Мөңгүнүн калыңдыгын бул спутник менен сүрөттөр менен аныктоо өзү татаалыраак, толук аныктай албайсың. Муну геофизикалык баягы жолу бар. Бул радиозондирование деп коет. Ошо георадарлар менен ушу мөңгүнүн үстүнөн баягы инструменталдык метод менен эсеп баягы өлчөп чыгабыз да. Мына бүгүнкү күнү биз ушул Россиянын, Бельгиянын окумуштарын биргелешип, бүгүнкү күнү биз Карабатакты, Голубина, бааларча дагы, Сарытөрдү, Бордуну, Григорьев мөңгүсүн, жана Петров мөңгүсүн, быйыл болсо западный сөөк деп коебуз, батыш сөөк, мына ушу 7 мөңгүнү акыркы ушул бир 6 жылдын ичинде ошол геофизикалык иштерди жүргүзүп, ошол мөңгүлөрдүн калыңдыгын өлчөп, ошонун калыңдыгын өлчөгөндөн кийин анын аянты белгилүү болгондон анын көлөмүн дагы эсебин алган жумуштарды ошо биргелешип бүтүрдүк.
Анан кийин Рысбек агай, сатпаныңыз азыр окумуштуулар ошо космостун тартылган сүрөттөрдүн негизинде изилдеп атат. Анан алардан айырмаланып сиздер жылда мөңгүнүн жанына барып мындай изилдеп атасыздар да. Анан мөңгүнүн тили деп коет эмеспи? Анан сиздер кыскарып калганын, ошол жактан барганда эле баягы коюп кеткен сиздердин автоматтардын мындай жылышканын байкайсыздарбы? Ошо барганда айрым учурда кыскарса, балким кар көбүрөөк жааганда кайра тили узарып калган учурлар болобу? Мындай жаңылаң эле кыскаруунун үстүндө баратабы же? Ошол сиз айткан нерсени биз баягы визуалдык болбосо мындай байкоо менен эле анык байкалып турат. Көзгө деле көрүнүп Көзгө көрүнүп турат. Көзгө көрүнүп турат. Мына ошо 2007 жылдан баштап биз ушу Карабаткак мөңгүсүндө туруктуу ишти баштадык. Ошо 2007 жылкы Карабаткактын баягы мөңгүнүн учу болбосо язык деп коет. Ошол языктын фронтторун анан бүгүнкү күнгү акыбалы менен вообще салыштыруу болбойт. Ал көрүнүп турат кандай өзгөрүп аткандыгы. Себеби мөңгүнүн учу жылына ошо Карабаткак мөңгүсүнө 10 метрден 20 метрге чейин жылып кетип атат. Өйдө тартылып атат да. Калыңдыгы болсо калыңдыгы да азайып атат. Карабаткак мөңгүсү мына ошол 1960 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 18%га азайды аянт. 18%га. Бул мөңгүлөрдүн аянтынын азайышы бул эң негизги биздин маалыматта. Себеби бул жерде маселе мөңгүдө эмес, маселенин баары сууда болуп атпайбы? Мөңгүдөн чыккан сууда да. Мөңгүдөн агып чыккан суунун көлөмү эки гана нерсеге байланыштуу. Биринчиси ошол мөңгүнүн ачык аянты, жалпы аянтынын өлчөмү, анын өзгөрүшүнө. Экинчиси ошо мөңгүнүн жыл сайын кандай темпте ээрип жаткандыгына. Эки нерсе гана байланыштуу. Бүгүнкү күнү ошол мөңгүлөрдүн аянты белгилүү чоң өлчөмдө аянттар бар. Мөңгүнүн ээрүү темпи болсо биз эми өткөндөгү маалыматтар менен салыштырабыз. Эгерде ошол 70-жылдарга чейин ошо мөңгүнүн баягы учунда баягы ээрүү темпи 177 жылына 177 орточо көп жылдык темпи 70 сантиметр деп эсептелип келсе, мына бүгүнкү күнү ошо 2010 жылдан бери мына бүгүнкү күнү орточо ээрүү темпи 300 сантиметрге болбосо 177 сантиметр 300 сантиметрге чейин көбөйдү. Көрдүңүзбү? Мурун 1 метр 80 сантиметрге чейин жылына ээрип турса, азыр 3 метрге чейин калыңдыгы ээрип кетип атат. Көрдүңүзбү? Мөңгү кайсы айларда ээрийт өзү негизи? Мөңгү ар түрдүү. Кээ бир жылдары июндун башында башталат. Кээ бир жылдары июндун ортосунда. Кээ бир жыл вообще июлдун башында башталат. Бул муну эмне айткым келет? Мен баардык жерде дайым айтып жүрөм. Орустун белгилүү окумуштуусу климатолог Александр Иванович Вояков ден туура аныктама берген да. Дарыялар бул климаттын продуктусу деп ушундай бир жыйынтык чыгарган да киши. Ошол биздин тоолордо пайда болгон суулар бул биринчи кезекте ошо климаттын байланыштуу. Ошо эмне үчүн биз бир жылы суу көп болуп атат, бир жылы суу аз болуп атат дейбиз. Мунун себеби ошо биздин Тянь-Шань тоолорундагы климаттык акыбалга байланыштуу. Анын өзгөрүп турушуна. Мына 2020 жылы сиздер деле байкасаңыздар керек. 2020 жылы
биздин Кыргыз Республикасынын территориясында аба ырайы суура баягы жайкысын абды катуу ысыган жок. Жаан чачын жетиштүү болду. Бирөө жайдын күнү ушул мөңгү жайгашкан жерлерде күн салкын болуп тез жаан жаап турса, анда мөңгүлөрдүн эрүү темпи абдан төмөн болот. Мына биздин жана Сары Төрө мөңгүсүнүн балансы минус 10 мм болгону 1 сантиметрге жалпы аянты эрди. Быйыл болсо күн катуу ысып, жанагындай көп жаан чачын болгон жок. Быйыл болсо мына биз ошол балансын чыгардык Сары Төрө мөңгүсүнүн 1581 мм болбосо 1 метр 58 сантиметр суу калыңдыгы ушу Сары Төрө мөңгүсүнөн эрип агып Мынарын суусуна кошулду да. Көрдүңүзбү? 20-жылы болгону 1 сантиметр эрип атса, калың суу калыңдыгы эрип агса, быйыл 1,5 метр. Мына ошол 2020-жылы ушул биздин Нарын дарыябыз жана башка дарыялардын суу деңгээли төмөн болгон. Бул бири. Мына быйылкы жылы мөңгү абдан катуу эрди дейт. Жана 1,5 метр калыңдыктагы суу катмай эрип кеткенден кийин бул абдан чоң көрсөткүч да. Рысбек агай, эми мына ушул Кыргызстандын мөңгүлөрү эрип, мындай аянты кыскарып атат деп жандан бери баардык жакшы изилдөөлөрүңүздүн баарын айтып бердиңиз. Ушундай эле көйгөй дүйнө боюнча болуп атабы? Мисалы үчүн тоолуу өлкөлөрдүн, мөңгүсү бар өлкөлөрдүн баарында эле ушундай маселеби? Дүйнө жүзүндөгү мөңгүлөр негизи эки түрү бар. Бирөө баягы деңиз жээгиндеги мөңгүлөр, экинчиси ушу континенталдык, ушу Гималай, Памир, Киндикуш, анан биздин Тянь-Шань мөңгүсү. Бул континенталдык мөңгүлөр да. Ушул биздин мөңгүлөрдүн эрүү темпи менен жана деңиз жээгиндеги мөңгүлөрдүн эрүү темпи эки башка. Аларда эгерде биздин континенталдык мына ушу биздин Тянь-Шань тоонунда мөңгүлөр жылына 10-20 метрге чейин гана кыскарып отурса, өйдө карай. Жанакы деңиз жээгиндеги мөңгүлөр 100 метрден андан көп өлчөмдө баягы кыскарып азайып жатат. Бул биринчи кезекте Гренландия шити. Ошол ал жакта мөңгүлөрдүн эрүү темпи алда канча жогору. Себеби алар деңиздин, океандын суулары мөңгүнүн учу салаңдап турат да, жери тийип турат да ошол. Анан өзгөчө да бизде ошол негизи ошол негизги мөңгүлөрдүн негизги көлөмү бул эми ошол Антарктика, Арктика жана Гренландия шиттеринде негизи. Мына ошолордун эрүү темпти бүгүнкү күнү дүйнөдө бардык окумуштуулар өзгөчө тынчтандырат, себеби алар эрип океанга куюп атат, океандын деңгээлин көтөрүп атат да. Океан деңгээли көтөрүлгөнү бул өзүңүз билесиз, бул Европасына жана башка ушул деңизге жакын жайгашкан түз мейкиндиктеги өлкөлөр үчүн өзгөчө коопсуздукту жаратып атат да. Албетте мына ушинтип мөңгүнүн эриши дүйнөлүк көйгөйгө айланып аткан чакта аны кантип сактап же болбосо адистердин тили менен айтканда коргоп калабыз деген суроо болуп атат. Анын ичинде бул глобалдык маселеге Кыргызстан кантип өзүнүн салымын кошо алат? Сиз абдан кызык суроо бердиңиз. Жан башында айтып кетпедимби, биз ушу кыргыздар абдан бактылуу калк экенбиз деп. Мына быйыл эле Амазонка, Латин Америкасында Амазонканын деңгээли абдан төмөн түшүп кетип, ошол жакта жашаган элдер үчүн чоң көйгөй жаратты. Жакында эле маалымат болду, Енисейдин деңгээли абдан түшүп кетти. Өткөн бир жылдары Европадан суулардын баары соолуп калды, эсиңиздеби? Эмне үчүн биз бактылуу эл экенбиз деп атабыз ушул. Себеби жана ошол Европада, ошол Россияда, башка өлкөлөрдө жанагындай куракчылык болгондо суу такыр соолуп калып атса, азайып кетип атса,
Bizde kurакчыл жаан-чачын аз болуп kurакчыл болсо дагы биз күн ысыган канчалык ысык болсо ошончолук мөңгүлөр тез темпте эрип көбүрөөк суу берет. Биз жаан-чачын аз болуп калган күн дагы ошол убакта биз мөңгүлөрдөн суу алып турабыз. Көрдүңүзбү? Бул биздин баягы бир өзгөчө запасыбыз да болуп атат. Жаратылыш байлыгы жаралган байлыгы, чоң байлыгыбыз болуп атат да. Ошол биздин мөңгүлөрдөгү суу биринчи кезекте бул Борбордук Азиядагы бардык жашаган элдерге үчүн эң негизги ресурс, эң баалуу ресурс деп эсептейм да. Себеби ушу мөңгү суу эригенден убактан баштап биздин мына токтогул суу сактагач, башка суу сактагычтарга суу толуп атат. Ошол убактан баштап мына биздин өлкө жана биздин кошуналарыбыз жана Өзбекстан, Казакстан жана Кытай Синцзян ушу бизден чыккан суулар менен өздөрүнүн баягы продовольственная безопасность, азык-түлүк коопсуздугун, мына Кыргыз Республикасы, Тажикстан өздөрүнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздап келип атат. Болбосо эмне айтарыбыз? Бул мөңгү бул Борбордук Азиядагы суат аянтындагы суат системасын ошол мөңгүлөрдөн чыккан суунун эсебинен суат системасы пайда болуп ошол уланып келатат. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атыптыр. Кулак-акчаны кийип аласызбы? Урматтуу угарман, сизди угуп жатабыз. Арбаңыздар мешкеттен эсен. Саламатсызбы Эсен агай? Көспек агайга ишин ийгилик каалап бирек суроо берген деп ойлодум, уруксат болсо айтайын. Биринчиден эми баягыдан бери жана Карабастак тууралуу көбүрөөк сөз кылдыңыз. Биздин нар жакта дагы жана Памир-Алай, Чаткал деген тоолорубуз бар да. Ал жакта да мөңгү барбы же жокпу? Аларга да көзөмөл салыш керекпи же алардын байкоо жүргүзүштүн натыйжасы жокпу? Бул биринчи оюм. Экинчи, ушул бүгүнкү күндө Карабастактын аянты канча километр түзөт? Жана 6000 деген канчасын ошо Карабастак түзөт? Аны эми бар жогусу айтабыз, кече бир маалымат айтып атат. Да 100 жылдан кийин Кыргызстандын мөңгүсү түгөнмөгөлө, бирок кээ бир адистердин эсеби боюнча bir 50-нчы жылдар болуптур, Кыргызстанда мөңгү түгөнөт демиштеген бир божомолдорун айтып атат да. Ал эми баягыдан бери 75 жылдан берки байкоо жүргүзгөндөрдү айттыңыз, эми ушунун натыйжасында, ушунун таасиринде биз эмне деген акыбалга келебиз? Айттыңыз да, биз бактылуу эле экенбиз. Бактылуу эл биз деп эле жүрө беребизби же бир биз эмне кылсак деле өзүбүздүн колубуздан бул мөңгүлөрдү сактап калганга эч нерсе келбесе керек деп ойлойм же келеби? Ана мөңгүлөрдүн азайып атканын байкап атасыздар, рахмат сиңиздерге. Андан кийин да бир кадам кылыш керек да. Мөңгү эрип атат десе, же бир сүйрүк айтасыңар, башкалар айтсаңар, алардан бир адамзаттан бир жалпы биригип чогулуп иш кылбай турган болчу дүйнө өзүндө мөңгүлөр бизде эле эмес, бардык эле жерде эрип аткандыр. Мөңгү жок болуп кетсе эртең жашагандай болот. Ушул жагынан да мүмкүн болсо эгер кеңирээк маалымат берсеңиз, сөйт дегенде мөңгүлөр жок болуп кетсе, ойлоп көрүңүз, суу ресурстарыбыз азайса, биз бүгүнкү бактылуубуз десек, 100 жылдан кийин да Кыргыз деген эли жашаш керек да. Ушул жагы бир аз ойлондурат да. Рахмат көңүл бурганыңызга. Рахмат Эсен мырза. Сиз дайыма мындай чоң көйгөйлүү суроолорду бересиз. Сиздин суроолоруңуз 5 багыттагы 5 чоң маселе көтөрүп атасыз. Биринчиси жана Памир-Алай тоолорунда. Жана башында айтып кеттим, биздин тил менен айтканда Кыргыз Тянь-Шанын жана Памир-Алай тоолорунда мөңгүлөр деп аталат, биздин мөңгү жайгашкан жерчи. Сиз эң туура айттыңыз, бул Памир-Алай бул чоң алай өрөөндө жайгашкан мөңгүлөр. Ал жерде да биз ушул палеоглицологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатабыз 10 чакты жылдан бери. Ошол 5 мөңгүдө ошо палеоглицологиялык. Ал эми Кыргыз Гидромет
өзү Гидромет Европалык окумуштар менен биргелешип жана Абрамова деген мөңгү бар. Бул жана Кара Тейит деген айылдан ары казай 2 күндүк жол эшек менен барышат негизи. Жөө же эшек менен барат, жол жок. Ошол Абрамова деген мөңгүсү 99-жылы баягы жардырып токтоп калып, ошол Абрамованы жандандырып, Абрамова деген мөңгү абдан бүт дүйнөлүк окумуштар абдан кызыктырган ушундай мөңгү да. Бул жерде себеби ошол 99-жылга чейин Ташкенттик илимий изилдөө институту ошол ишти жүргүзүп келген. Бул жанакы советтик глицологиялык школа мектепте эмес, ошол метод менен, инструменталдык метод менен жүргүзгөн. Ошол иште бүгүнкү күнү Кыргызгидромет ошол баягы ошол методду өзгөртүп, бул жана дистанциондук метод көтөрүп атат. Биз алар айтып атабыз. Биз ошол эски мурунку методду улантышыңар керек деп атабыз. Себеби эгер метод өзгөрө турган болсо, анда бул ряд бузулат да. Ошон үчүн биз ушул маселе азыр көйгөйлүү болуп турат. Ошолор ишти жүргүзүп келип атат. Ал эми ошо Памир-Алайда дагы жана Кыргызстан территориясында негизги 3-4 эле узел бар. Бул узел деп коет. Бул бири жанагы Хан Тенгири, Эңилчектеги мөңгү, андан кийин Акшерак, андан кийин Какшаал деп коет, жана Кыргыз-Кытай чек арасында. Андан 2 узел ушу жанагы Ленин чокусунун тегерегиндеги ошол Памир-Алай ошол жактагы узел, жана Тескай-Ала тоо, ошол гана жерлерде негизги мөңгүлөр да. Жана Карабаткак мөңгүсүнө аянды сурадыңыз. Карабаткак мөңгүсү бүгүнкү күнү 2,5 чарчы километрди түзөт. 2,5. Агай жана сурап атпайбыз, суроосунда 50-100 жылдары кандай болуп калат деген болуптур бар деп. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп атыптыр. Суроону кабыл алып алыптырбы, андан кийин жооп берип коелу. Анан чогуу жооп бересиз да. Суроону кабыл алып коелу, угарманыбызды көпкө күттүрбөстөн. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы. Наптанел Бишкектен. Мен муну 30-35 жылдан бери төө ашуу, этмек ашуу талашып калам, ошого барып келип жүрөм. Жайкы убактарда, июль августтарда бул ашууларда мөңгү эмес бир тоголок кара болбойт. Баягы агып аткан булактар тоолордон агып түшө берет, талашты көздөйдө агып кете берет. Бияка чүйгүдү көздөйдө кара балтанын суусу болуп агып келе берет. Бул мөңгүсүз деле жайкысын сону сулар агып атат. Мөңгү түгөн колсо суу болбой калат дегени мага түшүнүксүз да. Бул мөңгүсүз агып аткан булактарга кандай таасирлер бар? Океандардын давлениясы менен тээп чыгабы, кандай ушу мен түшүнүксүз болсо ушулардан да айтып койсоңуз. Рахмат. Эсен агайдын суроосунан башта. Дагы бир уганыбыз байланышка чыгып аткан экен да. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Сурооңузду кыскараак бересизби? Жоопко азыраак убакыт калып атат. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Нарынан чыгып атам. Атым Аттокур. Бул мен мага суроо берейин дедим эле. Жанагы Семенов деген мөңгү анан эмелер инеден да бир айтып атат деген Андропов деген. Ошол кишилер бул Кыргызстанга бир жактан тиги самолет менен же пароход менен алып келип колу менен жасап берди беле мөңгүнү. Мөңгү түгөнсө бүттү да, жашоо түгөнөт да. Анын үчүн мисалы жанагы мына Арал көл суу болду. Ол аттырып атып, жанагы анын баары будай жасаган да. Анан будай болуш керек, жамгыр болуш керек. Кышында да жайында да жамгыр болбосо анда илгерки тентийбизби тиги Енисейди карай, же тетигирээки Орусту карай. Рахмат. Мына сүйлөсөк да абайлап сүйлөйт. Рахмат, сурооңузга аксакал. Убакыт аз калды, эми жообун угалы адистин 3 суроого бирдей жоопту берип кетесизби? Эсен мырзанын суроосун бүтүрүп коелу. Бул жана прогноз тууралуу, болжолдоо тууралуу айтып атат. Бул мына бүгүнкү күнү межправительственный эксперттер бар да. Климат өзгөрүү боюнча ошолордун иштеп чыккан климаттык сценарийлер бар. Бул биринчи климаттык сценарий, бул жана дүйнөлүк өкмөттөрдүн айтып атат. Дүйнөлүк, оогун алдыгынан ошолордун иштеп чыккан баягы сценарийдин биринчиси бул радиациянын, күн нурунун таасирине байланышкан баягы сценарийлер, 4 сценарий бар. Жер үстүнө 2100 жылы
канча радиация таасир этиши мүмкүн ошол 1 метр квадратка канча ватт радиация келип таасир этет, ошого байланышкан климаттык сценарий. Жана акыркы андан кийин дагы ушу толуктай берген бул социалдык экономикалык сценарий деп коет. Болбосо жанакы парник газдарынын 2050 жылга чейин, 2075-2100 жылга чейин канчалык көбөйүп азайып ошого жараша дагы бир 5 сценарий бар. Ошо климаттык сценарийлер негизинде мына биз ошол 2050-100 жылга чейин баягы божомолдоолорду жасап келе жатабыз да, жана өзүнүн эл аралык өзүбүздүн илимий партнерлер менен биргелешип. Мына ошол биздин иштин жыйынтыгы негизинде мына нарын суунун башындагы жана Сарытөр, Борду жана мөңгүлөрдүн биз мына бүгүнкү күнү азыр нардын башында Сарытөр, Борду, Лысый, Чоңготур, Григорьев мына ошол 5 мөңгүнү байкоо жүргүзөбүз. Ал эми Тарим бассейн жосуктагы чоң Сары Жазга кошулуп аткан Ашүтөр, Сарычат деген 2 мөңгү байкоо жүргүзөбүз. Жана көлүнгө кое турган Карабатка ушу мөңгүлөрдө биз негизги байкоо жүргүзгөн мөңгүлөр. Мына ошол нарын суунун башатындагы мөңгүлөр ошо 2050-100 жылга чейин канча аянтты өзгөрөт жана мөңгүлөрдөн алып чыккан сууну канчалык өзгөрөт деген ушу математикалык моделдерин жасаганбыз да. Ошол ишибиздин жыйынтыгы боюнча кандай жыйынтык алдык? Биринчиси, климаттык сценарийдин баягы жеңили бар, жана оор сценарийлер бар. Жеңил сценарий боюнча бул радиация жер үстүнө баягы азыраак таасир этет. Оор сценарийде радиациялык күндүр ушунчалык көбүрөөк таасир берет да. Ошол жеңил сценарий боюнча эң биринчи кезекте ошол климаттын өзгөрүшүнө биз божомол жүргүздүк. Жеңил сценарий боюнча 2050 жылдары температура, абанын температурасы 1-1,5 градуска чейин, а 2100 жылга чейин 1,5 градустан жогорураак күн ошол абанын температурасы ысышы мүмкүн. Ал эми жана оор сценарий боюнча 2100 жылы 5,5 градуска чейин абанын температурасы ысышы мүмкүн деген маалымат бар. Убактыбыз аз эле калып атпайбы? Ошондуктан жанагындай климатты дүйнөлүк деңгээлде коргоп калуу, ушу жанагы глобалдык ысып кетүүнү азайтуу боюнча маселелер азыр көтөрүлүп атпайбы? Анан кийин мындай демек болжол менен айтканда дагы 50-100 жылга чейин канча пайызга чейин кыскарып кетиши мүмкүн? Бул биз ошол сиздин суроолорго жана суроого жооп беришим. Биринчи кезекте климаттык өзгөрүшүн байкоо жүргүзүп, ошого биз бир божомолду бериш керек. Эгер ал божомолду болбосо, биз мөңгүлөрдүн аянтынын, мөңгүдөн алып чыккан суунун көлөмүн эсептеп чыга алабыз. Эгерде жанакы жеңилирээк сценарий боло турган болсо, мөңгүлөрдүн баары жоголбойт. Ошон үчүн жана дүйнө жашыл принципке өтүп атат да. Эми жана угарманыбыз айтпадыбы, мен деген дайыма төө ашуудан каттайм, мындай. Ал жерде сезондук мөңгүгө таасири барбы? Сезондук кар деп коет. Сезондо жаап калган карларды байкоп атат да киши. Ал жерде мөңгү жок. Мөңгү талас суу өрөөндөгү мөңгүлү мына акыркы маалыматтар өзгөчө көп кыскарган. Азайган талас суунун мөңгү азыраак. Жана Эсен мырза эң негизги суроо берди бул. Биз эмне деген жыйынтыкка келебиз деп атабыз. Биз азыр айтып атабыз, мына бүгүнкү күнү биздин Кыргыз тоолорундагы суулардын көлөмү азайган жер жок, көбөйүп атат. Нарын суусу 70-жылга салыштырмалуу Нарын шаарында 25% көбөйгөн мына бүгүнкү күнү. Мына ошол суу көбөйүп аткан убактарда биз өзүбүздүн жана Кыргыз Илимдер Академиясынын 60-жылдары жасап кеткен негиз проекттер негизинде биздин суу энергетикалык ресурстарды пайдаланууну ишке ашыруу проекттерин ошонун үстүндө азыр биз өз өкмөткө дагы бар жерге өзүбүздүн рекомендациябызды берип атабыз. Мөңгүдөн тышкары жер астындагы сууда көбөйүп атабы? Суунун көбөйүшүнө таасир эткен дагы кыска эле айтсаңыз. Жер астындагы суусу жер үстүндөгү дарыялардан көз каранды. Рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна жетти. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биздин студияда Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун алдындагы Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун директору Рысбек Сатылганов суроолорубузга жооп берди. Биринчи менен бирге калыңыздар.
В эфире новости на Биринчи радио, в студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров посетил воинскую часть в селе Койташ. Глава государства ознакомился с материально-технической базой воинской части, в том числе условиями быта военнослужащих. Кроме того, Садыр Джапаров во время посещения части особое внимание уделил организации питания военнослужащих, в частности убедился в том, что рацион военных соответствует всем необходимым нормам. Здесь же Садыр Джапаров продегустировал солдатскую еду. Также президент Кыргызской республики Садыр Джапаров накануне провел внеплановую проверку хода строительства многоэтажных домов, которые возводятся в целях предоставления жилья нуждающимся населению в рамках государственной ипотечной компании в городе Бишкек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Асхат Алагөзов. Главе государства доложили, что 11 многоквартирных